Жыргалаңдын ичинде мондай экен. Карагылачы, бассейн. Человека 400 сом всего лишь. Эртеден 10дон кечки 10го чейин өткөзүн. Как Европа. Азыр биз мына ушундай кыска тасманын автору Европадагыдай шарт деп суктанып аткан жерде турабыз. Мындай жагымдуу шарт алыста эмес, кадимки эле Жыргалаң санаторийинде жайгашкан. Мында ушундай жаркыраган 6 бассейн ишке кирген. Буга чоңдор, жаш балдар түшүп эс алууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бассейндин негизги өзгөчөлүгү ичи таза, минералдык суусу ден соолукка да пайдалуу келет. Эң негизгиси мында санитардык эрежелерди сактоо жагы эске алынып, бассейндин ичиндеги суу күнүгө алмашылып, жаңысы толтурулуп турат. Суу жагып атабы сага? Аябай жагат. Мен Бишкектен эс алган келдим. Суу аябай теплый экен, анан аябай муздак эместен. Вообще суудан чыккым келбей атат. Кана сүзүп көрсөң? Бул жакта ар кандай тереңдиктеги 2 балдар үчүн, калганы чоңдор үчүн заманбап шарттагы бассейндер орун алган. Бассейндин жалпы узундугу 90, туурасы 15 метрди түзөт. Ичинде кийинүүчү, жуунуучу жайлары да жайгашкан. Бу жерден өзүнчө эле кайф аласың да, бул жер аябай ысык. Мындан чыгып ар жака муздак сууга түшөсүң. Орточосу да бар, детский балдар үчүн да бар экен. Давно уже ездили сюда. Биз мурда санаторийдин эски мезгилинде эс алып кеткенбиз. Азыр болсо баарын сонун куруп коюшуптур. Эмне деген кооз көрүнөт. Бардыгы ыңгайлуу, тиешелүү шарт да бар. Бардыгы тең эс алуучулар эл үчүн жасалыптыр. Мындай шартты түзүп берип жаткандарга ыраазымын. Дарылык касиети күчтүү минералдык суулар менен таанылган Жыргалаң санаторийи толук жаңыланган шарттары менен да мактаналат. Мына биз турган бул аянтта 200ге жакын эс алуучуларга ылайыкталган заманбап үлгүдөгү конок үйлөр, ошондой эле 3 кабаттуу 4 корпус жайгашкан. Аталган жайда жарандардын тандоосуна жараша 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү корпустар жайгашкан. Бүгүнкү күндө мында Дуандын ар тарабынан келген, ошондой эле чет өлкөлүк 200дөн ашык эс алуучулар бар. Сууларыбыз менен карагыла болар, таптаза. Мына стулья, столу менен отурабыз, тап мынакей берди. Бияка келиңиздер, мына карагылачы. Это үйдө мындай редкий ушундай условия бар. Караңыздар, мына чайканабыз бияка. Санаторийдин айланасындагы фонтан балдар ойночу аянтча да көпчүлүктү кызыктырып жатат. Эң оболу мында улгайган жарандарды жатакана, ашканага жеткирүүчү атайын кичи унаалар уюштурулган. Экинчи этап курулушубуз башталат. Ашканабыз 350 месталык, 50сү VIP кафе болот, күнү түнү иштеген. Анан эми дарылоочу корпусубуз болот, 50 месталык. Анан үчүнчүсү административдик корпус, 100 месталык конференционный залы менен тренинг, семинарлар болот, Кудайым буюрса. Андан тышкары кинотеатр менен кошуп атабыз, ошонун ичинде эле жумасына 2 жолу болот деп. Союз маалынан бери жарытаарлык көңүл бурулбаган жай кайрадан жанданда. Белгилей кетсек, санаторий өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансын өткөрүлүп, мамлекеттин колдоосу менен болуп көрбөгөндөй алгылыктуу иштер аткарылууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.